мындай суроо келиптир, гидрофилдик майды зыяны барбы дегенчи. Так, розацияга болобу белгилүү косметологко барганда мени сториске тартып кожаны ким гидрофильное масло көп колдонсо ушундай болуп тешип калат деп айткан. Конечно, это ерунда, это миф. Гидрофилдик майды көп колдонгондо кожа тешилбейт. Балким косметологуңар башка нерсени айткысы келген, бирок туура эмес ошо айтып алганда. Ким мисалы туура эмес терисине косметиканы подбор кылса, кожа бузулат. Балким силердин териңерге ал гидрофилдик май жарабайт. Ошону айткысы келгендир. Бирок гидрофилдик май терини бузат деген албетте бул туура эмес. Гидрофилдик май пайдалуу же зыянбы? Керек, албетте керек. Бирок терини типине жараша жана гидрофилдик майга жараша. Эгер териңер майлуу болсо, комедондор бар болсо, кара точкалар бар болсо, майланышып турса, анда гидрофилдик майдан кийин сөзсүз түрдө гель для умывания мындай жакшы